Туғандар, ассаламу алейкум. Назарыңыздарда тез хабар, қызматыңыздарда атақұл. Бүгін сіздерге сатыла тұрған үй көрсетеміз. Жайғашқан жері Башбұлақ айылы Өжер қонышы Оштоғы. Мына ушул үйді 4 миллион сомға шашылыш түрде сатуға қойып жатады. Азыр эле келіп, ээси менен видео чалуу аркылуу сүйлөштүк. Ээси Россияда экен, 4 миллион сомға сатуға қойды. Бираз кеми бар экен, жери 6 сотық, кызыл китеп документтери бар экен. Үйдүн uzun турасы 11-ге 12, 4 бөлмөлүү, сынч блоктон курулган, анан сырты шыбалып, терезелери бардыгы коюлган. Планировка өтө сонун. 4 миллион сом. Жайгашкан жери мындай. Башбулак айылын жакшы билесиздер, а? Оштогу Ошалай жолунун боюнда, Мады айылынан өткөндөн кийин, Башбулактын центринен дагы бир аз жогорука жүргөндө, сол тарапта арабтар куруп берген окшош үйлөр бар. Ошол үйлөрдүн жогору жагы дал ушул Өжөр конушу да, жаңы үйлөргө толгон уже. Бул жагы ошо подъемдон чыккан деле, ушул көчө менен эч жака бурулбай, түп-түз көчөнүн эң аягына чейин келесиздер. Тагыраагы угловой деп коет, а? Ушундай аталат. Мына угловой жайгашкан, жол ушул жерге келип, солго, оңго бурулуп кетет да. Нар жагы эгин тала поля. Дарбазаны эми кааласаңыздар бул көчө жагына, кааласаңыздар наркы көчө жагына коюп алсаңыздар боло берет. Кайсы жагы ыңгайлуу болсо. Үйдүн uzun турасы 11-ге 12. Мына үйдүн астанасы дал ушул жерде. Чоң темир эшиги коюлган кире бериште. Бул жагы дагы эркер, наркы жагы дагы эркер. Эркер жактарында ар бир бөлмөдө 3-3төн терезеси бар. Бардык бөлмөлөрдүн терезелери пластиктен коюлган. Фундамент жерден бир 70-80 см көтөрүлүп турат. Шыбалган сырты. Келиңиздер, бул жерге тепкич куюлат. Тепкичтен чыккан деле мына темир эшик коюлган. Муну да атайын ушул жерде өлчөп ченеп жасаткан экен. Эшикти ачып киргенде бул жер негизи тамбур катары жасалган экен. Мына ортого дубал кылыптыр. Бул жерге бир эшик коймокчу болгон экен. Муну эми алып салыш керек. Анткени мына сырткы эшиктен киргенде коридор кенен көрүнсө жакшы да. Бул менин сунушум. Бут чечме кылыш үчүн аны сыртка жасаса дагы боло берет. Бул эми коридору, мына коридордун туурасы көрүп турасыздар, 2,5 метр чыгат. Үй негизи сынч блоктон курулган. Мына сынч блок, бул полистирол блок, газа блок сыяктуу, бирок сары ылай менен саман аралаштырылып жасалган сынч блок деп аталат. Сынч блоктон куруптур, бирок мына сейсмопоезд колонналарыны бүт арматураларды салып капитальный куруп коюптур. Жакшы бүтүптүр үйчү, дубалы да жакшы экен. Бул бөлмө болсо балдар бөлмөсү, uzun турасы 3,5 га 3, бул жагында 3 терезеси бар. Бул эми балдар бөлмөсү чакан. Андан бери чыга турган болсок, ушул эле катарда мейманкана, зал, конок бөлмөсү деп койсок болот. Бул бөлмө дагы кенен. Турасы 3,5 метр, узундугу 6 метр чыгат. Бул жагында 2 терезеси бар. Мына жагы ТВ зона. Анан бул жакта болсо 2 катар бөлмө жайгашкан. Булардын турасы 4 метр, узуну 5 метр. Бул бөлмө ашкана. Мына жагы эркер болуп чыгарылган үчүн 3 терезеси бар. Мына жерге телевизор орнотулат. Ал эми эшиктен киргенде мына бул тарабы бүт электромонтаждары жасалган ашкана зонасы. Ашкана эмереги ушул жакка коюлат. Электромонтаждарын бүт бардыгын чубалгыларды тартып жасап койгон. Анан мына көрүп турасыздар, үстү жагын кандай жапкан? Бүт торсундарды жакын-жакын коюп, үстүнө шлепка таштап, кардон таштап, анан улай басыптыр. Зардыбалдарын бардыгын уруп чыккан да. Фундаменттин ичи дагы мына толтурулган. Стяжкага даяр. Ушул эле катарда дагы бир бөлмө бар. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Спальня деп коебуз, а? Uzun турасы 4-кө 4, 16 чарчы метр чыгат. Бул эми кенен бөлмө. Мына жерге уктоочу керебет турат. Эки жак чекесинде 2 тумбучкасы менен. Бул жака болсо шкаф болот. Бул жагы мына терезе. Күнчыгыш тарабы да бул. Күнчыгыш тарабы болуп калат. Терезеси дагы, дарчасы да бүт бардыгы пластик болгон. Мына үстү жактагы жыгаштарынын бардыгын көрүп койсоңуздар болот. Ал эми бул жерде болсо мына коридордун төрүндө көрүп турасыздар. Ушул жерге дубал урулуп тосулат. Анан ортосуна эшик коюлса, бул жери санузел душевой болот. Форточкасы коюлган. Электромонтаждар бүт бардыгы жасалган. Жана кир жуучу машина, унитаз, раковина, душевой бүт бардыгы ушул жерге жасалат да. Ушул туугандар көрдүңүздөр, а? Азыр үйдүн сыртында бир катар айланып көрсөтүп коелу сиздерге. 4 миллион сом деп атат. 4 миллион сом. Мына жерде мына караңыздар. Суу кампа курулуптур.
Суу кампадагы 5 тонналык суу кампа экен. 5 тоннадан да көп батат окшойт бул жерге. Чоң суу кампа экен. Муну эми тазалап койсо, бүт бетондоп куюлуптур 4 бучлук. Бул эми суу кампа. Анан үйдүн бул жагында болсо 1 метр аралык таштаган. Чек арасы белгилүү, кошунанын тетиги стойкасына чейин барып такалат. Бул жагы болсо мына чек ара белгилүү. Мына ушул казыктан тетиги казыкка чейин барып такалат. Түп-түз кетет. Бул жагы демек үйдүн алдына суу кампа курган, үстүнө тапчан коюп коюш керек. Нар жакта болсо daarаткана, ажаткана чуңкурунда казып койгон. Ана шыбаганда иштеткенби, мына жерге кум түшүрүптүр. Муну да шыбакка иштетсеңиздер болот, же брусчатка басканда иштетсеңиздер болот. Бул жака да 2-3 машина топурак түшүрүп коюптур, таш түшүрүптүр, Анан үйдүн артынан ошо душевойдон атайын труба тартып чыгып, канализация труба тартып чыгып, мына ажаткананын чуңкуруна чейин тартып келиптир. Муну дагы үстү жагын бүт бетондоп куюптур. Бул жер эми септик плюс ажаткан экен да. Ушул эми көрдүңүздөр, үйдүн артында дагы 1 метрден ашууnuраак аралык бар экен. Ушул чек ара мына. Ушул жер чек ара. Ушул үй, мына үйдүн артынан көрдүңүздөр. Жаккан болсо сүйлөшүңүздөр, келишиңиздер. Түзү пешком эле бир 10-15 мүнөт басса, Ошалай жолуна чыгат. Анан Башбулактын айылдын почти центрине жакын эле. Чыкканда ал жакта маркеттер бар. Башбулакта больница бар, оорукана. Мечит бар, айыл өкмөт бар, жана башка дегендей. Эми Ошалай жолунун боюнда. Ана мына карай турган болсок, электр линиялары да тартылып келинген. Тетиги жакынкы столбадан эле тартып алса болду. Электр тогу дагы бул жерде бар. Анан таза суу мындай, бул жерде билесиздер, таза суу ушу жер астынан чыгарылат. Канча 1 метрден скважина казып эле чыгарып алса болду. 4 миллион сом кеми бар. Сүйлөшсө болот. Колдон келишинче көрсөттүк. Биз жыйынтыктайбыз. Видеого суранам. Лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Кубаттап ушул видеону бөлүшүп коюңуздар. Үз дегендерге ушул маалымат жетсин. Көрүшкөнчө, урматтуу мекендештер, ассаламу алейкум.